Манас атаны жок дегендер бул кыргыз эмес. Анын бетин арыгысын май түшүндө эле майып болуп калыш. Түшкө кирсе эле майып болуп калат. Түшкө кирсе эле оң бети көрүнүп мындай мурунку манас айткандарымды өзүм көрүп мындай бир аз күлөм. Ушундай билем, ушинтип манас айтчым билем депчи. Аландын атын алайын, бар күчүмдү салайын, Азиз хандын урпагын, Омар жердин арстаным, бала батыр гүл чором. Атам мага көп эле көз тиет. Мисалы ошонун ортосунда манас ата менен кимдин Коңурбай атанын сайышкан көрүнүш. Саякбай атам кирип көрүп эле кантип эле таанылды. Анан Октунун башы жошулуп, сууга кирди кошулуп, Асканын башы жошулуп, арыкка кирди кошулуп, Мөңгүнүн башы жошулуп, дайрага кирди кошулуп, койдой болгон кара таш агып туруду кошулуп, карагай агып таллагып, капталдагы кембирден сорою башы көрүнүп, балыгын кыргып түйүлүп, аралашып ылайган жекте жатат көрүнүп, асмандан нөшөр бет көрүп, эки атам алды көрүнбөй, төгүп туруду шинтип, сенбетейдин келдерин билген экен ай чүрөп, эр болсо кечип өтөт деп, жон болсо кайтып кетет деп, кылган экен кызыкты, кара таш байлап дуба куп, кечкес кылып үргөнчтү, салган экен ай чүрөп, сууга келген киши жок, кечмек түгүл бул сууда, татууду пенде жолдогуз, оп тартып кетчүн эмме дейм, калдыр күлдүр кара таш, агып турат астынан, жакындасаң чачырап, кирип турат абыдан, жин кармаган өтпөсөм, согушумунда кечебем, өлөмүн деген кечпесем, өлбөймүн деген өтөбүм, муну ушундай аяным, үргөнүштүн баяным, жанына келген пендесим, жагасын кармап будайлап, төбүркөчтөп көрүнүп, жайнай түшүп төгүлүп, чоңсунун жайын көргөндө чоронун ою бөлүнүп, муну мындай таштайлым, эрсемеңден баштайлым, ай жүрөктүн артынан, ак сумкардын артынан, атусу келип абыдан, атаңдын көрүп жетсем деп, Акын хандын ордосун түгөл койбой көчүрүп, кең таласка кетсем деп, бирде күлүп үндөбөй, бирдин чыгып сүйлөбөй, жети күн болду чыкканым, жолдогу аттар сүйлөшпөй, келе жатта түш батыр, бирине бири үндебей, ара жол басып токтошуп, атына түшүп откозуп, коштогонду өн тартат, атарын отко коюшуп, аргыл кептен козгошуп, бөкөнүн башы мөндүлөп, каргайланып алыптыр, адырдын башы жамгырлап, акчам болуп калыптыр, суусу киргиле ак көбүк, аралашып алыптыр, анда сен менге айтат, жатканыбыз жарабас, бириң мында калгылам, бириң чалгын чалгылам, деген кезде канчуром, күчөрөң айтат мындай кеп, таласын тузун кечкенде, кирип турган кезинде, араң алып калды элем, Катуу күч экен, селге чүчүү суу эмес, балекетти чуу экен, мен барайын кечкенген, аландын атын алайын, бар күчүмдү салайын, Азиз хандын урпагын, Омар жердин арстаным, бала батыр гүл чором, тайбул сурап алыптыр ичке белин кынытып, өрдөктөй мойнун койтуп, боз кисе кулда шалтырап, айдалыда ак келте кылычыңында чыңгырап. Ай батынан жан чыгып, чолок куйру көк бөрү жандай салып алыптыр, ай көлүңдүн 40 тилден аркасынан барыптыр, үнү чыккан үргөнчкө 12-де гүл чора. Ошо мунусундай барып туруң. Бали. Саам достор. Бүгүн биздин студиябызда өзгөчө конок, дал ошол кичинекейинен Манаста айткан бизде маданияттын мыкты кызматкери Үмүт Дөөлөтов бүгүн биздин студиябызда. Кош келипсиз Үмүт. Жакшысызбы? Манайыңыз жакшыбы? Военный час деген военный часттан балдар чакырган, ушунда келип манас айтып бер, манас күнүнө карата ошондо кийинесилерге келдим. Жакшы. Кудай буйруса мына учурда биздин баардык Кыргызстандын баардык тармагында өзгөчө борбордо ушул манас айтуу боюнча атайын иш-чаралар өтөт атпайбы? Сиз дагы ошолордон кем калышпай иш-чарада катышып жүрөсүздөр, Мен
1 декабрдан баштап көлдү тегеренип манас айтып баштадык. Табылды Актанов атабыз, Азиз эжебиз деген бар, Азиз байкебиз манасчы. Ошолор чогуу манас Тилек аба, Кубан аталар бар, ошол чогулуп манас айтып, Кабап атанын үйүнө бардык, Саякбай атанын күмбөзүнө барып Куран окуп, Кабап атанын үйүнө барып кой союп, манас айтып, ошентип көлдү тегеренип манас айтып, андан кийин эле мен таласка чакырткан. Тилекке каршы айка мен бара алган жокмун. Сизди баягы кичинекей кезиңизден эле манас айткан кичинекей манасчы катары көрөбүз да. Бирок ошол мен билгим келип атат, бул алгачкы жаңы манас айта баштаган учуруңузда канча жашта элеңиз, анан эмне себеп болуп калды? Булчу ушул таң калыштуу да, кичинекей эле баланын эле манас айтып баштаганы баардыгы эле балким жаттатып койгондур деген талаштар бар. Бул жаттайт, кичинекей бала кантип дароо эле айтып кетсин дейт. Кээ бири жок, бул талант дейт. Бул эми мындай болгон. Мен 3,5 жашымда мен аян алгам, 3,5 жашымда, кичинекей кезимде. Аян эмне экенин анда билбейм, түш көргөм. Аян эмне экенин 3,5 жашында аян деген эмне экенин билбейм да. Ооба. Анан баягы эртеси туруп эле огородко барып манас айтып баштадым. Анан баягы атама өзүнөн өзү эле антип эле оозума бирдеме чыгарып атат, бирок өзүм түшүнбөйм да мен. Атама келип, ата манас айтып берейинби дедим. Ой, алдан кетейин айтчы деди. Анан манас айтып баштаганда эле атам түшүнбөйт. Бирок бул манас айтып атпайбы дейт. Анан мен туулган күнүмдө Гүлүм Шамиева деген эже бар. Ошол мени биринчи тушоомду кескен. Ошого чоң ыраазычылык билдирем. Ошол мени Ноорузга алып чыгып, анан Ноорузга алып чыгып көптөгөн мамлекеттерге чогуу барып келдик. Гүлүм Шамиева деген музейдин директору чогуу атат. Анан ошентип эле Гүлүм Шамиева биринчи мени туулган күнүмдө келип, анан Гүлүм эжеге мен сизге манас айтып бербейинби десем эле, ой, кана айтчы деди. Анан ой, бул баладан чоң мындай талант чыгып чыда экен деди. Анан мага кийим тиктирип келди. Кийим тиктирип эле келип, биринчи тушоомду кескен ошол эжем болду. Аян кандай болуп кирди? Аян мен айтчу эмес элем, бирок сыр болбосо айтып берсеңиз. Мурун атам мен кичинекей кезимде атам айтпа дечи деп эле койчумун да. Бирок чоңойгондон кийин эми атам өз жолуңа түш, эми өзүң чоңойдуң деп анан силерге айтып берейин. Бул мындай болгон. Манас ата менен мен анда деген Манас ата менен биринчи түш көргөндө Манас ата менен Коңурбай атанын найзалары менен сайышканын көргөм. Биягында Манас атанын 40 чоросу. Биягында болсо Коңурбай атанын колу канча деген жер жайнаган колду анткычы. Анан от жоголуп турат, кантип элечи. Ошонун ортосунда Манас ата менен кимдин Коңурбай атанын сайышканын көргөм ошактан. Ошактан ошондон кийин аны эртеси туруп чоң казапты айткан. Эртеси туруп аны чоң казапты айткан. Анан ошол манас айтып атканда мисалы сиз кичинекейден 3,5 жаштагы бала чыгып эле баягы манас айтып баштагандан кийин анан кээ бирине баягы кызык болот го, биз кичинекей балаларды кана ырдап койчу, айтып койчу дей беребиз. Бирок бул манас деген чоң бир жоопкерчилик да. Анан үйдөгүлөр корккон жокпу, бул көз тийип калат деп? Эми атам деген өзү врач, невропатолог, бирок кыргызчылык жак менен да дарылайт. Атам мага көп эле көз тиет. Мисалы азыр деле мындай манас айтып бүткөндөн кийин негизи мага көз тиет да. Манас айтып бүткөндөн кийин каяка барып мындай кишилердин көзүнө көрүшүнө манас айтсаң мага көз тиет кантипчи. Бирок атам ошону ушундай кыргызчылык менен дарылайт. Башка киши болгондо андай билбейт да бул эмне болуп атат депчи. Атам кадиктей сезет, бул көз тийили буга. Келди эле бажыра кыргызчылык жак менен дарылаганда эле бат эле айып кетем. Атаңыз жөнүндө билгим келип атат, ал кандай инсан? Эмнеге буга чейин манас чөйрөсүндө мындай аралашып, аты чыкпай, бизге талантын жашырып жүргөн дегенде. Атам деген мурун Турдак Мусбалиев деген атабыздын алдын айткан 6 классында. Анан ал мурда манас айттырчу эмес да. Манас айттыргандарды камачы, атып салчу да. Анан дөөлө атам, чоң атам, сен жалгыз баласың, кой айтпай да кой деп айттырбай койгон. Бирок атам эгер ушуга чейин айтып келгенде, азыр 58-де, ушуга чейин айтып келгенде атам чоң манасчы болмок. Мен азыр атам устат, мен устатым атам. Ошо атам тарбиялап атам өстүрүп кетет. Кийин деле ошол кийин баягы чоң манасчылар чыга баштагандан кийин деле өзүнүн талантын тартуулап аптыр да. Башынан эле кысылып калган боюнча эле калып калыптыр да. Бул эми балам чыксын деп өзү артка тартылып жас. Балам чыкканда. Атаңыз канча жашынан айтып баштаган? Атам 6 классынан баштап. Атам мындай болгон. Атама агайы
Мону жатта сен Усубалиевдин алдына айтасың деп бир кагаз берген Манас жана. Манас болуп тур, Манас атка конуп тур деген. Биз жаттагандар. Ошону ушуну жатта деп атам кечке кайталап тур. Күнү түнү кайталап, анан ошонусунда да жакшы мээсине кирбептир. Анан Усубалиевдин алдына келгенде башка Манас айтыптыр, такыр. Манастын ичине кирип кетиптир атам. Кадимки мендей болуп тур да. Өзүнөн өзү. Ал Манас кетти, калды. Аны унутуп калыптыр дагы кадимки өзүнөн өзү берилип башка Манас. Атам негизи китептерди аябай көп окуп чыкты. Манастарды. Сагынбай, Саякбай, Тыныбек атанын 3 вариантын тең 6 сыйра окуп чыккан атам. Бирок айтса өзүнүн вариантын айтат. Өзүнүн вариантында. Мен да өзүмө вариантын айтам. Белки биз окуган Манас эмес, сиздер башканы айтып турбайсыздар. Кадимки деле өзүнөн өзгө эле. Изилдешкен да деги эмеде. Топчубек Тургуналиев таанисыз да. Ошонун немелери мугалим эжелери кадимки деле үмөттүн китеп ошо айткандарын китептерин издеп таппай коюшкан экен. Таппай коюшкан. Сагынбай атаң, Тыныбек ата, Чоюк ата бүт издеген. Жусуп Мамайдыкын дагы издеген. Сиздики өзгөчө турбайбы, башкача. Анан немени айткым келип атат да, теги кичинекей кездеги үмөт Манасчы менен азыркы үмөт Манасчынын Манас айтуудагы баягы өзгөчөлүктөрү барбы? Баягы өзгөрүү болдубу? Эми мурунку Манас айткандарымды өзүм көрүп мындай бир аз күлөм. Ушундай билем, ушинтип Манас айтчым билем депчи. Бирок анда дагы мурундагы мындай азыркы мындай сөздөрүм даана угулбаса дагы мындай сөздөрүм баса мындай кара сөз менен айтканда мындай түшүнүктүү болчу экен да. Мен мурун быйкыяп, чыйкыяп деп түшүнбөйчү. Бирок азыр ошо азыркыларды азыркы чоң кези менен айтканда кадимкидей түшүнүктүү. Кадимкидей түшүнүктүү. Бирок эми ал кезде бала тил дегенде, бала тил менен айтчусуз да. Демек азыр дагы бирок улам чоңоюп айткан сайын дагы баягы Манастын көлөмү да чоңоюп айтуу болуп атабы өзгөчөлүк? Мен Саякбай ата, Сагынбай ата, Тыныбек атанын 3 вариантын окуп чыктым. 2 сыйра окудум. Азыркы мурун кичинекейсиңде мен 3,5 жашымда мен китеп окуганды билбесем каяктан жаттайм. Мисалы кээ бирлер айтат, сен жаттадың. Жанагы Роза Отунбаевна чыгып мен атайым эле деп туруп калган жерим бар эмес беле? Ал жер мындай болгон. Мен атам мага айтып берчи. Ошо Манасты айтып бергенде мен мээме сиңип калчу, 1-2 жолу окуганда элечи. Мындай окуй албайм да, жаттай албайм. Атам айтып бергенде эле ошону эле. Анан атам бир 200 сыйра куймагалак деп коет. Ошону атам 200 сыйра окуганда эле мен кадимки эле мээме сиңирип калчумун. Жакшы. Анан мисалы сизчи жанагы башка Манасчылардын варианттарын окуп чыктым деп атпайсызбы? Алардын варианттарын ошол деңгээлде айта аласызбы же алардыкы айтылбайбы? Меники өзүнчө. Жок, сиз эгер айтсаңыз алардын варианттарын айта аласызбы? Айта алам, өзгөчө мен Саякбай атанын вариантында жакшыраак айтам. Сагынбай атамдыкы менен Тыныбек атам жок, Сагынбай атамдыкы бүт эле мусулман дин болуп кеткен. Бүт эле. Негизи бирок азыркыларга эмет мусулман дини ал учурда мусулман дини болгон эмес. Манас атанын учурундачы болгон, бирок деген Кыргызстанга келген эмес. Анан Манас ата ошо мусулман ислам динин кабыл алган. Манас ата. Ошондон бери биз ислам динин окуп алабыз. Манас айтуу боюнча мына кандай сыйлыктарга жетиштиңиз? Кандай ийгиликтерди алдыңыз? Мен баягы ЮНЕСКО барып келбедик белек, Манасты каттатыпчы, Азербайжанга, Бакуга. Ошондон келгенден кийин Манас деген орден алдым, аябай чоң. Жакшы. Андан кийин Манас ордени бул чоң сыйлык да. Анан канча 19 президент менен жолуктум. Ошондон кийин эле мага маданияттын мыкты кызматкерин беришти 9 жашымда. Андан кийин көптөгөн грамоталарым бар, ар кайдактан алган. Анан мына жакында эле билесиз, баягы Манас айтуу боюнча 14 сааттан ашык айтып, анан Гиннес китебине кирүү аракеттерин кылып атышпайбы? Анан сизге дагы сөзсүз түрдө катышсаңыз керек, агачы. Анан ошондон улам сизге суроо заткым келип атат. Эми эгерде сизди ошол ролго койгон болсок, канча саат айта аласыз? Мен эгер ошон азыр өзүңүздү сынап көргөнсүзбү? Ошол канча саат? Өзүмдү сынап көргөн эмесмин, бирок Саякбай атанын түнөп кеткен жерине атам экөөбүз барганбыз, охоттоп, мерген кылып. Бир күнү чыгып калдык. Анан ошол жака барсак эле бир киши мына сен Саякбай атаңды тааныйсыңбы деди. Анан тааныйм дедим. Анан мына ушакта түнөп кеткен деди.
карыган эле кишкен. Раматлык. Анан ошол кел ушул ушака Саякбай атаң ошоко отуруп манас айтчы эле. Ошака бир манас айтып бербейсиңби деп. Анан кадимкидей көздөрүн көрүнөт экен баскан тургандары Саякбай атанычы. Анан мен манас айтып баштаган эле жаан жай баштады. Кадимкидей шатырат атат, анан ортосуна жеткенде, кадимкидей берилип кеткенде, кадимкидей эле жердин баары баткак, мөндүрү жаап атат. Бирок ошо атам менен тиги абышкак болбой угуп атышат. Жанымда отуруп. Мен үйдүн ичинде айткан жокмун да мен. Сыртта таштын үстүндө отуруп айттым. Анан кадимкидей эле атам бирок канча саат айтканымды айткан жок, бирок чарчап калып турган, уктап калып турмуш. Бирок атам айткан. Анда кичинекей кезиңиз эле. 13 жашым болчу, 13-12 жашым болчу. Ырдай бересиң. Каалашынча ырдай бересиң. Бул манас деген, бул деген жөн эле ыр эмес. Жөн эле айтып бербейт. Мунун деген дем болуш керек. Мына Дөөлөт Байкенин канча деген деми бар, караңызчы. 14 саат манас айтып берет аны, тарых. Кадимкидей бул дем болбосо бул манас айтылбайт. Дем болуш керек, күч болуш керек. Күч кубат келип анан ошондон кийин бул манас үчүн нерсе эмес да. Бир саат тынбайсың эле сүйлөсөң эле жагың талкалап атпайбы? Болбосо канчалаган образга кирип алып айтыш. Бирок ошону айткым келет да сизгечи баягы. Мисалы ооруп калам деп атпайсызбы? Бул да бир оор болсо керек дейм да, мындай айтуучу. Кыйналыпчы. Бул негизи мындай элдин көзүнө туруп манас айтканда кадимкидей эле ооруйсуң, көз тиет. Бирок мындай тоого чыгып, же мындай өз алдыңча айтканда кадимкидей сергийсиң. Манас айтып алгандан кийин кадимкидей эс алып, бүт жаман нерсени баарын унутасың кадимки. Атаңыз манасчы болгон үчүн сизди колдоптур дейли да. Бирок апаңызчы, апаңыз мындай корккон жокпу? Апам да ошо аралашып жүрдү да. Апама да чоңураак бат ата эниме. Ошо алар болбосо мен бул деңгээлге жетпейт болчумун. Ошо апам дагы ошондой көз тийгенде да апам дагы атам жокто ошол апам дагы эметип турчу. Манастын 7 осуяты деп окуп жүргөндөгүчү анан Манастын сүрөттөрүн көрүп эле анан чоң ат минген, колуна кылыч кармаган, найзаганмаган бир ушундай бир образда эле кишини биз элестете беребиз да. Бирок бизге караганда сиздер тереңирээк билесиздер да. Анан баягы Манастын кайсы бир сыпаттарын сиз өзүңүзгө мындай кармаганга аракет кыласыз? Кайсы сыпаттар бар сизде? Мен негизи айкөлдүктү берет, мындай Манас ата аябай эле кечиримдүү адам болгон. Аябай эле кечиримдүү. Бул негизи Манас атанын 7 осуяты деп коет. Негизи 7 осуяты жөн эле жазып койгон, болгон эмес. Болгон эмеспи? Болгон эмес 7 осуяты. 3 керези болгон өлөрдүн алдында. Ошол эле болгон, 7 осуяты болгон эмес. Керездерин эмне кереси болгон? Ошо керезин экөөсүн так билбейт экен, бирок бирөөсүн билем. Мен өлгөндөн кийин кимди Каникейинен сен Семетейди алып Бухарга каш деген биринчи керези. Ошо 2, 3-чү керезин билбейт экенмин так. Анан Манас мисалы биз аны бир баатыр, балбан катары көрөбүз да, күчтүү инсан катары көрөбүз. Анан сизде баягы учурдагы инсан катары сизден сурагым келип атат. Спорттун кайсы түрү менен машыгасыз? Ошол Манастагыдай эле баягы куралдарды, курал жарак менен? Негизи өзүм азыр бокс деп коет, ММА. Ошого барып өзүмдү коргоого Манас атамдай мындай жас дух керек да. Анан өзүм футболго да кызыгам. Футбол ойноп турам бош убактымда. Өзүм 5 жыл бүттүм Комузду. 2-чи классыман баштап окудум музыкалийде. 2-чи классыман баштадым дагы, ушу 9-чу класс болгондо бүттүм. Азыр Комуздун кайсы күйлөрүн болсоңор чет берем. Кайсы күйсү болсо. Анан ушу 9-чу класстын азыр 9-ду бүтүп, Кудай буйрса училищага келип күрөң кейипке кирейин дейм. Андан кийин консерваториядан 5 жыл окуп, анан өзүм режиссер болгум келет. Режиссер кесип тандагым келет. Жакшы. Эми азыркыларда кинону тартпасам дагы мен мурунку киноду тарткым келет. Саякбай атанын. Мисалы, азыркы жамандабайм, азыркы Саякбай атанын киносу мындай реклама сыяктуу болуп калыптыр. Ал Саякбай ата баштан өткөнүн айтып бериптир. Эгер башынан баштаганда, мисалы төрөлгөндөн баштап чоңойгонго чейин айтканда мына ошондой кино болмок. Ал Саякбай ата башынан өткөндөрдү айтып бериптир. Мен ушу чоңойгондо ушу Саякбай атанын киносун демек, азыркы тартылган Саякбайдын тасмасы сиздин кубулуңузга толгон жок? Бир аз толбой. Бир аз реклама болуп калган да. Анан Саякбай ата мени куттуктап түшүмө кирди деген экенсиз. Ушул жөнүндө айтып өтүңүзчү.
9 жашымда Саякбай ата маданияттын мыкты кызматкерин албадым белем. Ошондо кадимкидей эле мени туктаган. Кадимкидей эле ошондо байкем үйүндөбүз, уктап аткан болчу. Анан жанымда карасам эч ким жок. Анан бир ошо Саякбай атам кирип келип эле кадимки эле таанылды. Анан ой алдыңа кетейин кел. Куттуктайын деп эле жүрөм биз экөөбүз бар тоого тиги флаг бар эмеспи тоодочу? Желек. Ошонун жанына боз итип койдум, эт жейбиз, кымыз ичебиз деп баа жерден жүрүп эле машинесине Волгасы, сары Волгасы болгон. Ошону салып эле кеттик. Анан кетип эле жанында отурам. Анан түшүп эле боз ийге кирдик. Дасторкон кадимкидей жайылып турат. Сонун үстүндө жүзүмдөр турат, кымыз турат эле. Анан барып жеп баштадым. Жеп баштап эле баа жерден тиги эмеден кирип келди. Бозигеч Каникейнебиз. Бирок Каникейн экенин билген эмесмин менчи. Анан туруп атам айтсам бул Каникейниң деп атпайбы. Анан ким борсокту алып оозума салды, кел мону же деп. Андан кийин эле Каникейне чыгып кетти. Анан Саякбай атага айттым. Саякбай ата, ушу мен сиздин манасыңызды бир жолу угуп калайын десем эле, ой алдына кетейин кел деп эле баа жерден баштады. Бирок ошо кадимкидей угулду магачы. Кээ бир сөздөрү эсимде да, кээ бир сөздөрүчү. Ошо эмени айтты. Семетейдин үргөнүчкө кечкенин айтты. Ошо бираз эсимде. Кулагыма да бираз эметип калыптыр. Андан кийин ойгонуп кеттим. Атам айттым анан. Ушинтип алдына кетейин, чоң манасчы болосуң деди. Ошентип эле. Жакшы, сонун. Анан манас түшкөгө кирет, бирок эгерде анын бетин көргөн болсо, ал адам майып болуп калат деп да. Бул эмнеден улам ушинтип айтылып калган? Бул канчалык деңгээлде баягы? Бул чындыгы бар, эгер чындап эле ошентип майып болуп калабы, эмнеге? Бул деген, мисалы, канчанчы 2013-жылдары, 2012-жылдары Манас ата менен Алмабет атанын ролун аткарган бири. Манас киносу тартылган. Анан ошо тартылып аткан Манастын образын аткарып аткан киши, Манас атабыздын образын аткарып аткан киши 2-3 күндө эле каза болуп калыптыр. Алмабет атанын образын аткарып аткан киши да каза болуп калыптыр. Анан илгери Манас ата мисалы кимдин кичинекей баланын бетин карап койсо, ал кичинекей бала чарчап калчу экен. Жанагы Семетей ата төрөлүп, Манас ата чоң казатка аттанып атканда Семетей ата жаңы төрөлгөн болчу. Ошондо кел өбүп коеюнчу деген болчу Семетей атанычы Манас ата. Анан Каникейне жок, кой өппө деген болчу. Анан баягы жерден камчысын алып, чекесине тийгиз өбүп койгон болчу. Эгер караганда ошо Семетей ата майып болуп калмак, чарчап калмак. Мен деген ушу Манас атанын сол бетин көрүп калдым, оң бетин көргөн жокмун. Оң бетин көргөндө анын бетин арыгысын майып, түшүмдө эле майып болуп калышы мүмкүн. Түшкө кирсе эле майып болуп калат. Түшкө кирсе эле оң бети көрүнүп. Жок, бул эмнеден улам айтылган ушу деп түшкө кирсе майып болуп калат дегенчи? Бул болгонбу башка бирөөлөрдө? Болгон. Кадимкидей эле. Бул илгери бир манасчы ата болгон экен. Анан аябай жаан жаап эле анан койлор эшикте калган экен. Анан тияктан бир атага басып келбей, бир манас айтып берчи деген экен. Анан кой турчу манасыңды, биякта малдар кырылып атат деген. Ошондо түшкө жетпей эле каза болгон экен. Ошо манаска ушундай тийгизген, катуу сөз тийгизгендер. Анан сиз баягы манасчылардын эң жашысыз да. Анан баягы чоң манасчылар менен алым сабак алып айтышкан учурлар болгонбу? Кимдер менен айтышкансыз? Негизи мен азыр манасчылар, байкелер менен айтыша элекмин, алым сабак. Атам менен бирок айтышам. Жеңил болсо керек ал иш менен, алдыдагы пландарыңыз жөнүндө айтыңызчы. Мына режиссер болом деп атасыз, анан кайрадан эми Саякбайдын тасмасын кайра тартсамбы деген оюңуз барбы же кандай? Эгер тарта турган болсоңуз кандай кылып тартасыз? Эгер тарта турган болсом, өзүнүн ак өлөң деген жерин тартмакмын. Ал не Саякбай атаны башка жерден тартып койду. Мен ошо төрөлгөн жеринен, кадимки эле төрөлгөн үйүнөн, ошол жерден бери баскан турганын кайсы жерден аян алгандан бери тартмак. Ошо ар жакта арка өздө кетип баратканда, арка өзгө бир таш бар. Чоң таш. Ошоктон аян алган экен. Манас ата Каникейне келип кадимки аян берген экен. Мен ошол жерден бери кадимки тартмакмын да. Марат Жанталиев деген акабыз каза болуп калбадыбы? Ошо болгондо жакшы болмок да, эгер тирүү болгондо. Ошол кадимкидей эле образын
Мушаткап бербеди. Ооба, аябай жакшы аткарып бербеди. Аны ушул тарткан режиссерлор менен баягы жолукканда ушул ой пикириңизди айттыңызбы? Эмнеге мындай кылган жоксуңар деп? Айта элекмин. Айткан жоксузбу? Эрнис Абдыжапаров аны тартты. Ошо айта элекмин, жоло элекмин да. Бирок айтасыз. Айтайын деп жүрөм. Бирок көпчүлүгү баягы Манасты бир жомок катары көрө беришет го. Кээбилер жомок. Жөнүнө жазылган адабий чыгарма депчи. Ошолорго аябай күлкүм келет. Бул жомок болсо, саяк баятамдай мектепке барган эмес, китеп окуган эмес, анан кантип аянат, кантип манас айтам. Мисалы, Дөөлөт байке 14 саат жаттаса, 14 кантип 14 саат жаттайт. 2-3 барак деле араң жаттайсыңар го, кээбилерчи. Анан 14 саат жаттан бул эмне деген эме? Бул кадимкидей эле Манас ата бар экенин билгизип атат. Кадимкидей элечи. Бул Манас атаны азыркылар жомок фейк дегендер туура эмес көрөм. Манас атаны жок дегендер бул кыргыз эмес. Бул калмактын тукумунан болот алар. Манасты жок дегендер. Сиз курактуу, мисалы, Манас айтам деп сизге кайрылып, же болбосо ушундай бир мага үйрөтчү дегендер болобу сизге дагы? Аябай көп. Азыр арка yüздөн Сайт деген менин иним чыгып келатат. Бир тууган же жердеш? Жердешим болот. Ошол Манас айтып келди. Сизде эле бекен ал деле ушундай. Сизде боло эле кичинесинен айтып эле Манас. Бул ал 6 жашынан баштап айтыптыр. Ийгилик каалайбыз сиздей чыгармачыл инсандар, коомубузда бар болсун, Манасты дүйнөгө тааныткан инсандар бар болсун. Чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.